Тип жана анын шам чырагы. 9-бөлүм. Ыймансыздардын жолуна түшпө. Накыл сөздөр 4-14. Мария бакчанын эшигине жөлөнүп, балдардын баарын кызыктырып чогултуп алган укмуштуу көрүнүштөн көзүн албай карап турду. Бул көчүп оюн тамаша көрсөтүүчү актерлордун тобу эле. Алдыда кыпкызыл кылып боелуп, бооруна афишалар чапталган чоң, бийик фургон бара жатат. Аны кызыл-тазыл болуп кийинген бала айдап бара жаткан. Боорундагы афишаны баары окушу үчүн фургон жай, кандайдыр салтанаттуу жылып бара жатты. Мария мындай деген сөздөрдү окуду. Бүгүн кечинде чоң оюн коюлат. Уйкудагы сулуу, Чырым айым аттуу эң сонун трагедиялуу 2 пьеса. 1 актылуу комедия, эң сонун оркестр. Анын артында кооз жабдыкталган, атка чегилген, жез менен аябай кооздолгон 2 коляска бара жатты. Ал эми бул экипаждарда түркүн түстүү кездемеден тигилген, кымбат баалуу кийим кийишкен эркектер менен айымдар отурушкан эле. Булардын акырында оркестр отурган. Желектер менен кооздолгон фургон келе жаткан. Алтындай болуп жаркыраган аспаптардын шаңдуу ондору абаны толтуруп жиберди. Эң артта оюн коюла турган жерди кооздой турган декорациялар менен көпүрө үчүн керектелген тактайлар салынган 2 оор араба келе жаткан. Мариянын оозун ачып, аңырайып калганы да таң калаарлык эмес эле. Арабалар узап кетер менен ал ордунан секирип туруп, "Мен театрга аябай баргым келип жатат", деп жиберди. Бирок сен каалооң менен эле чектелишиң керек", деди ага ошол учурда аны менен кошо театрды карап турган апасы. Мендей болуп маңдай тер менен нан таап жеп жаткандардын концерт менен театрларга барууга каражаты жок. Мария ачуусу келгендиктен титиреп кетти. "Мен эч качан эч жакка бара албайм", деп кыйкырып жиберди ал жер тепкилеп. "Элдин баары театрга барган, мен болсо бир да жолу барган эмесмин. Тип дайыма эле бир нерсе кылып театрга кирип кетип жатат, а мен болсо бара албайм." "Тип! Тип!" Ал жолдо келе жаткан Типти көрүп аны көздөй чуркады. Ал жаңы бир нерсени ойлоп тапкан эле. "Тип, сен эптеп бир аз акча таап мени театрга киргизе албайсыңбы? Эй, сен ошентип аласыңбы? Мен театрга аябай киргим келип жатат. Мен сен айтканыңдын баарын жасайын. Мени ошол жакка алып барчы, суранам." 10 мүнөттөн кийин Тип чоң жол менен шаардын борборун көздөй кетип бара жаткан эле. Анын жүзүнөн тынчсыздануу билинип турду. Ага эмне болгон? Ал Марияндан өмүрүндө биринчи жолу бир өтүн үчүн аткарып коюусун сурангандыктан кыйналып жаткан. Бирок чынын айтканда, ал өзү дагы ушул оюнга аябай баргысы келип жаткан эле. Алыстан музыканын үнү угула калганда, ал толкунданып кубанып кетип жатты. Бул топ шаарга бир нече жолу келген. Булар жыл сайын келишип бир нече жума бою оюн коюшчу. Алардын оюнуна элдин көбү жыл сайын ал көпчүлүк менен кошо оюнчулардын артынан ээрчип барып, алардын чатыр орнотуп жатканына көз салып турчу. Бул театрдын келиши Тип үчүн чоң майрам болуп сезилчү. Ал канча саат болсо деле аянтта туруп, даярдыктарды жана оюндарды көрүүдөн тажачу эмес. Тип эмне үчүн бүгүн тынчсызданып алган? Анын буга чейин канча жолу болгондой эле бул жолу деле жолу болот. Ооба, бирок кеп башкада эле. Азыр жолдо кетип бара жаткан Тип Леви мурунку Тип эмес, башка Тип болчу. Эмне? Азыр ал жакшылык кылганга аракет кылбай калды беле? Бирок театрдын буга кандай тиешеси бар? Эч кандай тиешеси деле жок. Анда аны эмне тынчсыздандырып жатат? Эмне үчүн анын ичиндеги үн бул оюнга барбай эле койгонуң туура деп чечкиндүү түрдө шуурап жатат? Тип бул жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүп, ичиндеги театрга барбоо тууралуу күрөш Фред Голбрук менен Том Минтурдун ата-энеси жибербегендиктен театрга барбай калышкандыктарын билгенден улам пайда болгонун аныктады. Фред мындай театрга баруу менен алардын кылып жаткан жагымсыз иштерине эч кандай каршылыгыбыз жок экенин билдирген болобуз, деди. Буга чейин Типтин Фред эмне ойлоп, эмне койгону менен иши жок болчу. Бирок эми ал
адептүү болууга умтулуп жаткан. Ал эми кадыр барктуу адамдар анын байкашынча театрдын оюндарын жактырышчу эмес. Типтин башы маң болуп калды. Шаардагы бай, кадыр барктуу адамдар балдарын театрга киргизип жатышпайбы? Ооба, бирок алар Исага ишенгендер беле? Ал театр жөнүндөгү Минтурн, Гольбрук жана башкалардын пикирин билчү. Бирок театрдын эмнеси жаман? Деп өзүнө өзү суроо берди Тип. Мария аябай баргысы келип жатса, анын каалоосун кантип аткарбай кое алат? Сөз кыпчый калыш үчүн ыңгайлуу эле учурду күтүп жаткан жаман рух келе калып: Мария ушул кезге чейин сенден эч нерсе суранган эмес. Сен анын дагы жекшембилик мектепке барышын жана Библия окушун аябай каалайсың да. Анын өтүнүчүн аткарып, театрга алып барып койсоң, ал да сенин сөзүңдү эки кылбайт, деп айтты. Бирок театрга кирүүнү аябай каалаганына карабай, Тип бул жолу мындай ойдун туура экендигин түшүндү. Театрдагы оюн Кудайды сүйүүгө жардам бере алышы мүмкүнбү? Жок, Гольбруктуку эле туура окшойт. Театрга кирүү үчүн 2 билетке жок дегенде 1 франк керек болмок. Типте болсо өмүрүндө мынча акча болуп көргөн эмес. Ошондуктан бул суроо ага өзүнөн өзү эле чечилип калды. Жок, бул суроо али чечиле элек болчу. Тип үйүнө келе жатып, шаардагы эң бай адам Броун мырзаны көрүп калды. Ал дүкөнүнүн кире беришинде туруптур. Тип! Деп кыйкырып калды ал. Бери келчи! Сен менин баштыктарымдын бирин дагы уурдабай, үйлөргө жеткирип берсең, мен сага кечиндеги театрга киргенге 2 билет берем. Тип уурдабай деген сөздү укканда 2 бети дуулдап кеткен сезди. Ал алгач, мага ишенбесеңиз, башка бирөөгө жеткиртип алыңыз, деп айтайын деп бара жатып, театрдын билеттерин эстей коюп, кайра өзүн токтотуп калды. Марияга билет алып келип берсе, ал аябай кубанат да. Тип макул болду. Бирок ичиндеги күрөшү мурдагыдан да күч алды. Ал баштыктарды ар кайсы үйгө жеткирип жүргөндө, анын ойлогонго көп убактысы болду. Ошентип, анын колуна 2 билет тийгенде, театрга баруу керекпи же жокпу деген суроо өзүнөн өзү чечилип калган эле. Тип билетин көтөрүп алып үйгө жөнөдү. Ал мейманкананын жанынан өтүп бара жатып, ачык турган терезеден эртең менен суктана карап жаткан театрда иштеген мырзаларды көрүп калды. Театралдык сон кийимдеринен, сүйлөгөн сөздөрүнөн жана тармалданган чачтарынан улам аларды дароо эле танууга болор эле. Алар ачык турган терезенин жанынан орун алышып, вино куюлган стакандарын дембе-дем бошото, бака-шака түшүп, карта чабышып жатышыптыр. Тип жолдун аркы өзүнө туруп алып, былтыр укмуштуудай сон оюндарды коюп, сонундун баарын көрсөтүп, укмуш сону рахат тартуулган адамдар чын эле ушулар беле, деп ойлонуп турду. Тип көргөн көзүнө ишенбей турду. Ага ар түрдүү ойлор келди. Ал өзүнүн суроолоруна жооп таба албай кыйналып кетти. Жакшы кеңеш бере турган бирөө жарым жолугуп калса эмне? Тип ушундай ойлор менен үйүн көздөй бара жатты. Анан баягы жээктеги мажүрүм талдын астындагы өзү жакшы көргөн жайга жеткенде токтоду да, ошол жака кирип чөпкө отурду. Ал сол колуна театрдын билеттерин бекем кармап, оң колун чөнтөккө салып, кичинекей Библиясын алып чыкты. Ал эмне кылышты билбегенде, чырагына кайрылууну адат кылып алган. Бүгүн ал үчүн эң оор суроо пайда болду. Ал жооп таппай, китепти ары бери барактап жатты. Мага жекшембилик мектептен берген аят аябай жагып калбады беле? Ошол кайсы аят эле? Деп ал эстей калды. Ошону тапсам жакшы болмок. Мына, деди ал бир маалда. Анткени Теңир сен таянычың болот жана бутуңду тузакка түшүүдөн сактайт. Бирок бул аят анын суроосуна жооп берген жок. Ал ыргылжың боло китепти барактай бергенде, алардын жолун ташта, алар менен баспа, алардан кач, алардын жанынан кыя өт деген сөздөр көзүнө урунду. Суроосуна жооп тапкандыктан кубанычы койнуна батпай үнүн чыгарып окуп жиберди. Бул тим эле дагы эле мен жөнүндө жана алар жөнүндө жазылган турбайбы? Алар жаман адамдар окшойт. Анткени алар ичимдик ичип, карта ойноп, сөгүнүп да жатышпады беле? Бул жерде болсо, алардан кач, алардын жанынан кыя өт деп жазылып турат. Мен дароо Броун мырзага барып, ага билеттерди кайра беришим керек. Тип ордунан шарт турду да чуркап жөнөдү.
Ал күйүккөн бойдон Броундун жанына келди. «Броун мырза!» деп кыйкырып жиберди ал демиге. Анан чатыр тарапты көрсөтүп: «Мен театрга баргым келген жок. Ошондуктан сиздин билеттериңизди кайра алып келдим», деди. «Эмне болуп кетти?» деп сурады Броун мырзанын толкунданып, кызууланган түрүн көрүп. «Эмне? Бул билеттер менен театрга киргизбей коюштубу?» Жок, мен бул билеттерди албайм, анткени мен театрга барбайм деп чечтим», деди ал бул чечимин өзү үчүн дагы бир жолу бекемдегендей. «Эмне үчүн?» «Анын себептери бар». Ошондой де. Мен сени тааный албай жатам, Тип. Ал эмне болгон себеп болду экен, я?» Тип эмне деп жооп беришти билген жок. Ал бир аз ойлонуп турду да, тайманбай эле ачык айтууну чечти. «Мен ушул сыяктуу жерлерге эч качан барбоону чечтим. Мен аларды мурункудай баалабай калдым». Анын жообу Броун мырзаны канааттандырган жок. Тип өзү дагы Теңирге ишенип калганын жашырбай, ачык айтып бериш керек экендигин сезди. «Сага бир нерсе болгонго? Бул чечимиңдин себебин мага түшүндүрүп берчи?» «Мен деген», деди Тип. «Мен деген азыр ошолорго тиешелүү сөздөрдү уктум». «Ошолор дегениң ким? Сен ким тууралуу айтып жатасың?» «Актерлор жөнүндө. Мен аларды мейманканадан көрдүм. Алар карта ойноп, ичимдик ичип, урушуп талашып деги эле өздөрүн жаман алып жүрүшөт экен. Мен окуган китепте болсо, алардын жолун ташта, алар менен баспа, алардан кач, алардын жанынан кыя өт деп жазылган. Мен ошондой кылайын деп жатам». «Ошо?» Тип сөзүн бүтөөрү менен аткан октой болуп зуу койду. Броун мырза ийинин куушурду да: «Шумдугун кур. Бул эмне дейт, я?» деп үнүн чыгарып сүйлөбөйдү. «Анча эмне болду?» деп сурады ошол учурда дүкөнгө кирип келе жаткан Минтурн мырза. «Бүгүн кызматчымдын ордуна өзүм келдим. Мага эттин эң жакшысын тандап бериңизчи». «Эй, баса, сиз эмнеге анча таң калып жатасыз?» «Кантип таң калбайсың? Тип Леви театр деген жаман деп айтып жүрөт. Мен ага бүгүнкү оюнга киргенге 2 билет берсем, ал мага аларды азыр эле кайра алып келип берип, Библияда ыймансыздардын жолуна түшпө деп жазылган. Мен ошондуктан театрга экинчи барбайм дейт. Укмуш бекен?» «Укмуш дейсизби? Мен сиздин сурооңузга Библиядагы аят менен жооп берейин. Мага ишенген бул кичинелердин бирин күнөөгө түрткөн адамды, калганын өзүңүз таап окуп алыңыз. Мен ал жагын айтпай эле коеюн. Мага эт берип коесузбу? Мен шашып жаттым эле». Аңгыча Тип үйүнө келип калды. Мария аны дарбазанын жанынан эле тосуп алып: «Сен мени театрга алып барасыңбы, Тип? Суранам сенден. Мен сенден биринчи жолу эле суранып жатам го», деп жиберди. Тип толкунданып кетти. «Мария», деди Тип, «мен сени алып бара албайм. Мен кааласам билет деле тапмакмын. Бирок мен мындан ары мындай оюндарга барбоону чечтим. Сен билесиң да, мен деген өзгөрүлөйүн деп жатпаймынбы, ошондуктан мен...» Бирок Мариянын ачуу үнү анын сөзүн бөлүп: «Бар Чынары, ушул мен кичинекей бир өтүнүчүмдү аткарып коюш үчүн сага сен ыйыктыгың жолтоо болуп жатса, анда анын мага кереги жок. Жол Чынары, көзүмө көрүнбөй». Типке бул сөздөр аябай катуу тийди. Бирок Мариянын сөздөрүндө аны кубанта турган бир нерсе бар болчу. Мария мендеги өзгөрүүнү байкаган турбайбы? Демек, ал мурдагыдай болбой калган тура. Ал ушул тууралуу ойлогондо абдан кубанып кетти.